Buyursa anan azыр kitep sekтору менен азыр анализ жасап атабыз. Ошо кайсы китептер кайталанып чыгып кетип атат, кайсы китептер чыкпай атат боюнча. Боюнча буюрса жыйынтык болот. Мугалимдердин билим сапаты боюнча жаңы эме киргиздик. Мынакей вузду бүтүрүп аткандан андан кийин мектептер өздөрү сертификациялайт деп. Вуздар өзүнүн бүтүрүүсүн өзү сертификациялайт. Анткени биз 72 saat kvalifikasyonu jogorulатып курсун өтүп атабыз. Бала 4600 сабак вуздан окуп атат да педагогиканы. Вуздан даяр болуп чыгыш керек да. Ошондуктан бул маселе чечилет, бул чечилип атат. Лаборатория боюнча агай химия боюнча эми келечекте баягы препараттар менен эмени лабораторияны элестетүү азыр кыйын болуп атат. Анткени андай элементтер менен биз жабый албайбыз. Азыр эң оңою биз электрондук доска менен электрондук санарип лабораторияны сунуштап атабыз. Бул боюнча контенттерди Россия Федерациясынан, Чехиядан бир канча жерден алып атабыз азыр. Анан жанагы санарип контенттердин борборун негиздеп бүт ошол жерде химия, физика, биология сыяктуу сабактардын лабораториялары болот. Булар санарип сабактар. Ошону электрондук доскадан ошо реакцияга түшүндүрүп көрсөтүп турабыз. Анан качан мамлекеттин шарты жакшы болот дегенде анан элементтерди ойлонобуз. Штаттар боюнча туура айтып атасыңар, ар бир мектепте жок дегенде бирден айтишник болуш керек, документацияны жүргүзчү бирден секретариат болуш керек деп. Бул боюнча биз эме болуп атса, районуларда рекомендация жаза берсек, чоң районуларга штатын көбөйтүп, кичине районуларга штатын алабыз. Ал бул боюнча өкмөткө сунуш беребиз. Бул биздин эмеде бар, күн тартипте бар. Китепканачылар жөнүндө биринчи жолу министрликтин тарыхында СССРден бери биринчи жолу китепканачылардын форуму өттү. Китепканачылардын айлыгын мугалим айына теңдөө боюнча маселе ал жерде көтөрүлдү. Биз бул боюнча митингге эме берген жабыз. Анан дагы маселе көтөрүлгүсүлө. Китеп учебниктерди айттым. Актовый зал, жатакана азыр перспектива өлкөдө 245 абайалык мектеп бар. 138-246 болду эми мында кошулуп калды. 138 мектеп 3 смен менен окуйт азыр. Бул эмне деген сөз? Бизге болжол менен алып 450 тегерегенде жаңы объект салыш керек. Капиталдык оңдоп түзүүгө муктаж болгон дагы 400 тегереген объект бар. Бул 1000 объект боюнча мен азыр бияка мындай салып беребиз деген жоба. Биринчи азыр эң негизги максат максатын салсак, эме оңдосок, стадион салсак буюрса. Анан сиздердин эмгекте мурунтан угуп жүрөбүз, гимназиянын иштерин. Ишиңиздерге ийгилик. Бизден компьютер жок дедиңиз, компьютериңер жокпу? Компьютер жетишсиз да. Төртөө иштейт да, калган алтоо бар, онусундай иштебейт. Анан электрондук досканын дагы бир жазып койсоңуз. Төрт эме беребиз. Компьютер бар алабыздар. Ошондой болсо рахмат. Анан бир электрондук доска сөз министрликтен кантат. Корпус мира деген бар. Сиз мына международный уровенде жүргөн адамсыз. Россиядагы азыр волонтерлорун жөнөтөбүз деп орус тилчилер, бизде орус тилчи жок болуп атат. Баары жанагыдай бүтпегенди сүйлөй албай атат. Англис тили, орус тили. Анан кийин мана мен Конфуций залын ачтым, ол Конфуций китеби турат. Кандай эме великий. Китептерин алдырдым. Мана шу 3 тил боюнча агар бир волонтердон жардам берсеңиздер өтө жакшы болот эле деп мен мындай кайрылуу айтып атам да сиздерге. Кийинки бир маселе